Кыргызстан өлкөбүз эгемендүүлүгүн алгандан бери 28 жыл болду. Мына ушул 28 жыл аралыгында 2 жолу улуттук кагылышуу, 2 жолу революция болду. Ал эми мындан 17 жыл мурун 17 мартта Аксы окуясы болгон. Сиздер менен кеп келгенде көрсөтүүсү саламатсыздарбы? Ал эми бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн мейманы саясатта жүрүп такшалган, жана ошондой эле бүгүнкү күндө саясатка саресеп салган эл арасында сөзү бар Ишенбай Кадырбеков агайыбыз болмокчу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эми мынакей биз ушул саясаттан баштап калдык да. Чындыгында эле биз жылды эмес, мезгилди да саясат кылып алдык. Жыл өткөн сайын мына бул мезгил жаз, анан күз мезгили. Мына ошолордун баары эле ушул мезгил аралыгында болуп тур да, жазда ошол эки революция деле ушулардын баары эле ушул мезгилдерде болуп тур. Анан негизи саясат деген эмне бул? Сыныбыңыз боюнча. Эми саясат деген бул мамиле. Семьяда, үй бүлөдө да өзүнүн саясаты, үй бүлөнүн саясаты, мамлекетте мамлекеттин саясаты. Бул ички турмуштун бири-бири менен катнашы. Бир сөз менен саясат жөнүндө айтыш өтө кыйын. Ошондо ар бир нерсенин, ар бир окуянын өзүнүн саясаты бар, жолу бар. Ошондуктан мамлекеттин маселеси келгенде мамлекеттин саясаты деп коет. Эгерде бир тармак боюнча ошондой кандай саясатты өткөрүп атат, бул мисалы жол куруу тармагынан дегенде ал дагы мындай стратегиялык, тактикалык жүрүшү, ошолордун баары тең саясат деп коет. Ошондуктан бир түшүнүк менен айтыш болбойт. Кайсы маселе келгенде ошону саясатташтырып, ошо жөнүндө айтса болот саясатын. Саясат негизи эми ар кандай ой кетет, жана сиз да айтып калдыңыз. Бул саясатта кыргакылык болбосо, бул саясат эмес го деп да ой кетет да. Себеп дегенде саясатта алдын ала жол түзүүдө жолдору болуш керек. Мисалы ошол Союз убагында мынакей сиз ушул эркиндик Ала Тоо аянтын курган долбоордун жетекчисисиз, мисалы Субалиевдин убагында. Анда саясат башка болчу. Мынакей ошондо кыргакылык жолдору менен бүгүн Ала Тоо аянты калды. Мына ошол Ала Тоо аянт дагы эле саясаттын жолунда, дагы эле элдин үнүсүндө чыгат да. Анан негизи кыргакылык болбогон жерде саясат жок деп айтсак болобу? Кандай? Кыргакылык болбогон жерде да саясат болот. Туура, жакшы, түз саясат, калыс саясат деген түшүнүк бар да. Совет убагында канчалык Совет убагын канчалык сын пикирге алмайын, адамдын кызыкчылыгына келгенде, адамдын укугун келгенде, коргоо келгенде, бул ошол убактагы саясатка кийинки формациялар бирөөдө жетпей калды да. Бекеринен Путин айткан эмес да, СССР менен жоголушу менен адам баласы чоң бир эң жакшы адам үчүн жасалган формацияны жоготуп ийди. Кийин качан алып келер экен, качан келер экен, көз жетпейт деп айтып калбадыбы. Ошондуктан ар бир тарыхый учурда ошого жараша саясат өтүп атат да. Кийин СССРди жоготуп, биз демократиялык жолго кеттик, рыночный экономикага кеттик дегенибизден башка саясат кетти. Бул жерден мындайча айтканда күчтүүлөрдүн саясаты, теңчилик жоктуктун саясаты болуп калды. Базар деген эмне? Ким алып жутам дегендердин колуна тийгендер, мен байым, мен кыймын деген саясат болуп калды. Мына ошол саясат менен жашап калдык дагы. А бийликке келгендер бара-бара эң негизги эл үчүн бийликке келди да. Эл үчүн, мамлекет үчүн иштеп берейин дегендер өзүнүн дарегинде жок болгондон кийин, психологиясы жок болгондон кийин Кыргызстандын саясаты башка жол менен кетип калды. Тилекке каршы именно ошо демократиялык эгемендүү мамлекет болдук дегенден баштап биз өзүбүздүн нукура жерибизден айрыла баштадык. Ал жерди биздин бийликке келгендер, элдин ишенин батасын алган адамдар жерди тарата баштады. Бирөө Кытайга берсе, бирөө казактарга берип, бирөө өзбектерге берип, ар кимиси келгенде эме болсо да бир жерди берип кетейин дегендей бир саясат болуп калды. Мына бул саясат менен элде макул болгон жок. Ага каршы чыгып атты. Кээ бирде революциялар ошонун негизинен чыгып калып атты. Эл буга макул болбой атты.
Эми үчүн кылым бою биз ата бабабыз ушу жерибизди бизге сактап келсе, жерибиз биздики болсо эми үчүн булар берет деген мааниде толкуп да кеткендер болду. Эл бийлик болсо сөзү жете албай, аргументи жете албаганда ошо элине ок чыгарганга чейин жетпедиби? Мына бул дагы саясат. Жакшы, жаман саясат, элине душманчылык кылган саясат деп айтса болот. Ошондуктан саясат жөнүндө сөз айтканда конкреттүү бир болуп аткан окуяга баа бергенде ошонун саясаты кандай болгон деп баа берсе болот да. Көчөнкү бүгүнкүнү араштырыш мүмкүн эмес. Сиз азыр жакшы сөздү айттыңыз да, анан жакшы нерсени эске салдыңыз да. Мисалы менен тарыхта дагы жеке эле жакшы кишилер жазыла бербейт. Жаман кишилер, адамды өлтүргөн кишилер да тарыхта калат деген маани сыяктуу кетти да бул негизи. Анан мен сизге бир суроо берет элем да, мынакей бүгүнкү күндө саясат демекчи, ошол саясий ишмерлер көбөйүп кетти. Ишмердүүлүгүн ачкан, коомдук ишмерлерге караганда. Муну айтып атканымдын себеби 2 ай мурун партия түзө коюп, анан 2 айдан кийин кайра парламентте орун алган партиялар чыкпадыбы? Башкача айтканда, акча технологиясы менен. Негизи шайлоо бул коррупциябы? Шайлоо бул чоң коррупция болуп калды. Бул жерден эң чоң жаңылыштык шайлоо мыйзамында болуп калды. Эң негизги конституция мыйзамы негизинде кимди элдер шайлайт деген бир субъекттерди аныкталганда, ачык аныкталган. Эл өзүнүн мамлекетти башкара турган, мыйзам чыгара турган укугун башка өзүнүн өкүлүнө өткөрүп берет деген принципте. Демократия деген эл бийлиги деген түшүнүктө. Бирок эл башкара албайт да. Ал өзүнүн укугун бирөөгө берет. Бюллетенге мынауга бердим укугумду деп бюллетенди урнага салгандан кийин өзүнүн укугунан ажырайт дагы. Анан ошону же депутат кылат, же президент кылат, же жергиликтүү кеңештин депутаты кылат. Мына ошондуктан конституцияда так жазылган. Эл президентти шайлайт, өзүнүн укугун берет жогорку кеңештин депутатына, жергиликтүү кеңештин депутатына деп. Эми жогорку кеңешке алып келели. Мыйзамда, шайлоо мыйзамында эл депутатты шайлайт деген түшүнүктү жокко чыгарып туруп, партияны шайлайт деген норманы киргизип койгон. Партияны шайлайт. Биз бюллетенди алганда партияга добуш берип калдык. Демек бүгүнкү күнү парламентте партия туруш керек. А партия болсо адамсыз виртуальный бул жок нерсе да. А жок нерсе болсо жанагы 120 депутат отурган жеринде 120 желек туруш керек. А бүгүнкү 120 отурган депутаттарга эл добуш берген жок да. Тизмеде болгон жок. Бюллетен деген эме деген түшүнүк. Бул элдин өзүнүн эркин бюллетен аркылуу мен мынауга добушумду бердим, ушу депутат болсун деп туруп бюллетенге өзүнүн эркин көрсөттү. Бюллетенде тизме болуш керек. Бюллетендин ичинде тизме болчу, тизме жок болду да. Демек бүгүнкү жогорку кеңеште отурган парламент легитимдүүбү же легитимсиз деген маселе чыгып атат. А эгерде легитимдүү болбосо бүгүнкү чыгарып аткан чечимдери, алардын чечимин президент кол коюп аткандан кийин бул мындайча айтканда тиги бийликти зомбулук менен колго алып алды деген гана түшүнүк. Бул кылмыш кодексинде дагы эң чоң тиги күнөө деп эсептелет. Мына бүгүн ошондой абалда болуп калдык. Эми ойлоп көргүлө. Официалдуу түрдө Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча 877 миллион сом официалдуу түрдө 14 партия өткөргөн экен фондко. Эгерде мындай бөлүп келсек, бир мандаттын баасы 6 миллион сом болгон экен. Кайсы партиянын чөнтөгүндө бул акча бар? Эч кимде жок. Бирок ал акча чыкты да. Ошентип мандат товар болуп калды. Партиянын лидерлери ошо товарды сата башташты. Ал ордуна биринчи орун, экинчи орун, үчүнчү ордундун баасына жараша элдер ошонакы мен депутат болом дегендер сатып ала баштады. Мына ошолордун сатып алгандан чыккан жана акча да миллиардка жакын акчалар. Бул жанагы элдерге тараткан акчадан башка. Официалдуу түрдөн канча миллиардтаган акчалар кетти, аны эсепке албаганда. Мына ошентип товар болуп калды. А товар болуп калганда товарды ким сатып алат? Колунда акчасы барлар сатып алат. Сатып алат да ушулар парламентке келип калды. Парламентке келгенде өзү сапаты жок болсо, өзү болсо юридикалык билими да жок болсо, соода кылганды билген, акча тапканды билген гана кишилер келип чулса, кайсы эл жөнүндө, кайсы элдин кызыкчылыгы жөнүндө сөз көтөрүлөт. Мына ошентип биз өзүбүздүн бир гана норманы туура эмес жазып койгон негизинде
парламентти жокко чыгарып койдук. Түшүнүгү боюнча. Мына эң бүгүнкү кыйын абалга Кыргызстандын келип калганы ошол болуп калды. Ошондо парламенттик мамлекет дегенден парламент күчтүү болуш керек да. Ошондо ошо парламент өкмөттү шайлап атат. Өкмөттүн курамын куруп атат. Бүгүнкү конституция боюнча президент бул чоң нотариус эле болгону. Бийликтин баары парламенттин колунда. Сапатсыз парламент келип калса, келечегибиз кыйын болуп калат. Мына бул көрдүңбү, ката бир гана нормадан, мыйзамдан ката кетип калды. Же бул атайлап жасалган ката, же болбосо жаңылыштык менен жасалган ката. Эми ушул маселени көтөрүп атабыз бүгүн. Президентке 4 мурунку спикер болуп жүргөн 2 партиянын лидери кайрылдык. Оңдош керек. Президент тиги конституциялык норманы сакташ үчүн сен буга кепилдик болгонсуң. Конституция колуңду коюп туруп тиги убадаңды бергенсиң. Оңдогула деп кат түшүндө дагы айтсак, жооп жок. Буну оңдош керек да. Эгерде президент түшүнүш керек, эгерде парламент канчалык ушундай сабатсыз болсо, ошончолук анын дагы аброю дагы, анын жасаган иши дагы турмушка ашыра албайт. Бүгүн президент жакшы сөздөрдү айтып атат, туура сөздөрдү айтып атат. Бирок ал турмушка ашырыш керек да. Турмушка ким ал айтылган сөздөрдү ашырат? Бул өкмөт, бул сот, бул дипломаттар, жанагы жөнүндө сөз болуп атат. Алардын курамын ким куруп атат? Бүгүнкү парламент. Парламенттин тиги деңгээли кандай экенин биз баарыбыз көрүп атабыз да. Эми ошондой деңгээлден ошондой өкмөт шайланса, ошондой адамдар дипломат болуп атса, тилди билбегендер, соттор жанагындай рейдер болуп кетип атса, бирөөнүн оокатын тартып алганга соттор ошого катышып калып атса, ошо жөнүндө президент айтып атса, айткан сөзүн турмушка ашырыш үчүн ал дагы ошондой күчтүү кишилерди алып келиш керек да. Оңдош керек да. Бирок кыймыл болбойт. Президенттин тиги жумуш тобу ушул маселени оңдогондун ордуна стратегия, шайлоонун стратегиясы деген документ алып чыгып туруп, үтүрүн бияка бул сөздү оңдош керек деген гана майда чүйдөн нерсени алып чыгып койгон. 20-жылы шайлоо эгерде ушундай калыпта болуп калчу болсо, биздин Кыргызстандын келечеги болбойт деген гана сөздү айтып атат. Бул дагы саясат. Бул дагы келечекти алдын көрө албаган саясат. Биринчи тиги саясаттын башында турган адамдар бүгүнкү гана болуп аткан окуянын тегерегинде жашабай, бул эртеңки эмне болот, бүрсүгүнү эмнеге алып келет, мына ошону гана билиши керек, эстеши керек. Ошонун тегерегинде иштеш керек. Антпесе болбойт. Негизи көпчүлүктөр эле айтат, ошо саясатчылар деле ошол бирдемени сүйлөгөндө сөз башын системаны өзгөртүш керек дейт. Бирок өзгөртүлгөн система парламент деп турат да. Мисалы. Бирок ошол система иштеген жок да. Сиздин оюңуз боюнча. Биз болсо чоң ката кетиргенбиз, эгемендүү мамлекет болгондон бар. Биз системаны өзгөртөбүз деп ушу 25 жыл системаларды өзгөртүп келатабыз. 11 жолу өзгөрүп эле келатат. 11 жолу конституцияны өзгөрттүк. Биз эмне деген 11 жолу революция болду. Биз революцияны 2 болгон революцияны кандай талкалам болуп кетти, кыйын болуп кеттик деп атпайбызбы? Негизи болсо биз 11 жолу мамлекетти талкаладык. Системаны, мамлекеттүүлүктү, биз мамлекеттик курулушту талкалап койдук. Фундаментин жокко чыгарып койдук. Фундаментин СССРди жоготкону тиги жокко чыгардык. Андан кийин фундаментин кура албай эле жаңы эле куруп кеткенде жок бул жарабайт экинчи деп. Мына эң чоң жаңылыкчылык ушунда болот. Туруктуулук болбой калды, мамлекеттүүлүктүн түптүүлүгү жок болуп калды. Мына парламенттик мамлекетке келдик, Бул система. Бул система менен көп мамлекеттер, өнүккөн мамлекеттер, Европалык мамлекеттер жашап келешет. Бул эң бай мамлекеттин бири Индия. Парламенттик мамлекет. Ал өзүнүн темпи боюнча Кытайдан да өтүп кеткен, Европалык мамлекеттерден да өтүп кеткен. Европадан алалы, Германияны алалы. Бул анын темпине Америкада эч ким жете албайт. Бул өзүнүн абсолюттук валовый продукциясы боюнча бир мындайча айтканда Америкадан 2-нчи орунда турат ФРГ. 2-нчи орунда турат. Даже Кытайдан алды өткөн. Парламенттик мамлекет. Демек биз муну тандап алгандан кийин биз азыр айтып атабыз, конституцияны оңдойлу дагы, эми дагы системаны оңдойлу, кайра башканы оңдойлу деп атабыз. Бул мындай оюн болуп калды да бизге. Анан дагы бир чоң нерсе. Биз дайым реформа жасап келатабыз, барлык тармактарда. Реформага ким акча берип атат?
Биз көңүл бурган жокпуз. ЮСАИД, Aa, КРООН, мына уголовный кодексти, административный кодекстин бар тең сот системасын тиги реформа кылып атабыз. 3-чү жолу кылып атабыз, 3-чү жолу. А чындыгында келгенде биз жокко чыгарып койдук. Алар эмне үчүн акчаны берип атат бизге реформа жасагыла деп. Реформа деген бул революция. Реформа деген болгон нерсени талкалап жаңы жасайм деген нерселер. Мына биз сот системасын жокко чыгардык. Мына административный кодекс, уголовный кодекс менен правоохранительный системаны да жокко чыгардыкпы? Жокко чыгарып эми жаңы куруп келатканда дагы акча беришет да кокуй бул болбой калыптыр, дагы алмашалы дейт. Мына ошентип биз тилекке каршы 25 жыл жалаң революциянын тегерегинде жашап келатабыз да. Мына ошолордун баарын колго алып токтойлу, айланайындар. Консервативдүү болот деп. Консерватизм деген бул мындай прогрессивдүү нерсе. Биз өнүгөлү жетишпей аткан нерсени ката кеткен жерде оңдоп кетели дагы баарын талкалабайлы деген күч жок болуп атат бүгүн. Бул күч ким болуш керек? Президент болуш керек. Мен президенттин бир гана нерсесине ыраазы болуп калдым. Конституцияны өзгөртөлү деп курултай өткөрөлү деп атканда президент айтты, жок токтогула. Казырынча кое туралы. Эгерде 20-жылга чейин оңдош керек деп атса, демек оңдоого туралы деп айткан сөзүнө мен ынадым. Берилген жок. Бул деген эмне? Бул бирке токтойлуш ушу күнүмкү реформалардан деген эле сөз. Бирок ошол эле кезде судебный реформаны өткөрүүйдү. Атамбаев баштаган жанагы правоохранительный орган реформасы өткөрүүйдү. Негизи талкалайдык. Кодекс. Бүт талкаланды да бардык. Эми баардын кайра окуп, кайра билип, кайра түшүнгөнгө чейин эптеп бутуна турат дегенде дагы акча беришет, дагы талкалайбыз. Мына ушундай ал акыбалда жашап келатабыз. Ошонун баарын тең саясий күч жок болуп атат. Саясий күч бүгүн партия. Ошондой күч партияда жок болуп атат. Ошондой партия келатса, атаандаш партиялар ошо партиялардын лидерин түрмөгө камап, ал партияны жокко чыгарайын деп мындай үмүт менен чоң саясатты өткөрүштү. А бүгүн ошентип өткөргөн саясий партия өзү да ыдырап 3кө бөлүнүп, 4кө бөлүнүп атат. Бөлүнүп атат. Бул деген саясий ошондой жолго келеткан саясий лидерлердин начарлыгы. Көрө албастыгы, келечекти байкабастыгы. Бирөөгө көр касканда сен бир нерсени ойлошуң керек. Эртең ошол абалга сен өзүң келип калышың керек, мүмкүн деп. Анан кийин дагы саясатка келген, чоң саясатка келген адамдардын эң чоң катасы бул саясатты өз кишилер менен, өз адамдар менен, өз принципин өткөрөм деген түшүнүктө кадрларды ушундай коюп атышат. Саясатта өз деген түшүнүк жок. Саясатта кызыкчылык гана болот. Бүгүнкү өз эң жакын деген адамың эртең сага душман болуп калышы мүмкүн. Бул тарыхый болуп аткан нерсе. Саясатта кызыкчылык гана болот. Ошондуктан ушуну жакшылап түшүнсөң, сен өз эмес, профессионалдарды, адистерди коюп, Кыргызстандын келечеги үчүн иштеп кетсең, а өзүм ушуну жулунган кадар акча берип коелу, сен тийишпечи, келбей эле койчу деп деген ушундай адам болчу болсо, анда Кыргызстан келечеги болот. Тилекке каршы аны көрө албай атабыз биз. Эми саясат демекчи, чындыгында эле адамдык фактор. Адамдык факторго келсек, мынакей ушул адамдык фактору болуп, деги эле элдин ушундай бир элге келсек, мынакей мындан 17 жыл мурун Аксы окуясы болуп кетти. Аксы окуясы болуп кетти. Бул эмнеден болду деп ойлойсуз? Ушул бир эле кишинин айланасында болуп кеттиби? Ошол эле Бекназаровдун айланасында болуп кеттиби? Же эмнеден болуп чыкты негизи? Бул Бекназаров бул мындайча айтканда фитиль болуп калды да. От жакканда мындай ширеңкедей болуп калды. А Бекназаровда жөн чыга алган жок да. Ошо кезде мисалы Үзөңгү куштун жерин, Нукура Кыргызстанданын жерин кытайлыктарга беребиз деп калды. Үзөңгү куш бул жөн жер эмес. Үзөңгү куш чындыгында келгенде Кыргызстанды чегарасын мындай табигат менен жаап турган жер. 3төн 1 мөңгү ошо Үзөңгү кушта. Алтын башка кендердин баары тең ошол жерде. Келечекте 20 жыл 30 жылдан кийин мөңгүнүн таза суусу бул алтындан да чоң баа болуп калат. Кытайлыктар муну билди да. Кандай жол менен алар ушинтип биздин мамлекеттин башында турган адамдарды кандай жол менен ушу маселени чечкенге алып келди.
ар кандай сөздөр бар. Сатып алды, акча берди, тигиндей мындай деген сөздөр бар. Колунан эч ким кармаган жок. Бирок бирөө себепкер болуп туруп берели деп калышты да. Эл толкуп калды. Эл буга макул болгон жок. Мына ошо эл толкуп, эл макул болуп атканда бирөө чыгат. Бирөөзүнүн сөзүн айтат, катуу сөзүн айтат. Элдин атынан бирөө чыгат. Ошол кезде Азимбек Бекназаров, Кыргызстан тобу, жогорку кеңеште Кыргызстан фракциясы тобу чыгып калды. Ошол Кыргызстан фракция тобусунда Азимбек Кирчү, Текебаев, Адахан Кимсанбаевич, Байболов, мен дагы бар болчумун. Ошондо эл комсос дегенде тиги Проненко деген, Исмаил Исаков, айтор эң кыйын саясатчылардагы элден чыккан, элден шайланып батасын алган саясатчылардагы каршы чыга баштады. Каршы чыга баштады. Азимбек бул кезде өтө курч, тармай айтылып калды дагы. Мындайча айтканда, ал аны элдин толкуну алып чыгып калды. Камап коюп, оготер бийлик чоң ката кетирип койду. Мындайча айтканда, отту жагып ийди да. Азимбек жаңгыс эмести. Анын артында аны шайлаган, ага ишенген, анын кылым бою өзүнүн тарыхы бар, аксыйли да бар эле да. Өз учурунда тиги чоң хандыктар менен салгылашып келген чоң уруулар да бар да жерде, Аксыда. Алар өз баласын эл үчүн, жер үчүн деп аткан баланы камап койгондо унчукпай тура алабы? Мына ошол жерден бийлик угушу керек эле элдин үнүн. Бийлик элде эле тамырчы болуш керек. Эл эмнени айлап атат, эмнени каалап атат билиш керек. Аны биле алган жок. Көгөрүп туруп алышты, бериш керек күзөңгүнү куруш деп. Каршы болгондорго түрмөгө камаш керек дегенде. А ошо түрмөгө камалган Азимбекти куткарып чыгаргыла деген адамдарга ок чыгарып ийишпедиби? Тарыхта кайсы бийлик өз элине ок аткандар эч качан кийин өзү түрү калган эмес, же болбосо өзүнүн мамлекетинде жашабай калган эмес. Өз учурунда Николай II тиги 5 декабрда ок атып ийди эле, акырында ал жок болду. Мына ок атып Акаев келе албай калды. Ок атып Бакиев бүттү. Ал бүт семьясы менен, кланы менен бул Кыргызстан жабылдагы. Бул биз Кыргызстандын эле мисаласын айтып атам. Барлык жерде кайсы бийлик өзүнүн элинин батасын алып бийликке келип турмуш ок атып аткан бул надандык да. Мына ушундай нерсе болуп кетти дагы, бул Кыргызстанга чоң трагедия болуп калды. Ачыгын айтыңызчы, мисалы, ушул Аксы окуясында Акаев, Бакиев экөө тең күнөөлүү. Бири өкмөт башчы, бири өлкө башчы. Ошондой эле Бакиевдин убагында айтылды, жанагы Тайфун деген программа бул Бакиев кол койгон деп. Ушуну ачык айтыңызчы. Аксыда окуя болуп атканда Акаев Кыргызстанда жок болчу. Тайфун программасын Бакиевдин программасы. Бирөө команда бериш керек. Ушундай болуп атат, эл толкуп атат, чыгып калды дегенде тилер ок аткан жанагы элге каршы чыгарганында телефон чалышты да. Уруксат сурашты да. Вперед деген адамдар болду да. Вперед деп бияктан айтты, тияктагылар вперед деди, анан ошо менен ок чыгып кетти да. Акаевдин чоң катасы эмне үчүн? Ошого күнөөлүү болгон адамдарды элге тиги жоопко тарткан ордуна жанагы эме ошондон кийин жанагы эме болбоду, чоң жыйын болбоду. Совет безопасности болду. Ошондо эл күтүп калды да, мына эме күнөөлөрдүн баардыгын ошо ок чыгарган баардыгын жокко тартат экен десе, Бакиевке дагы сөз айтпай, ошого катышкан адамдарга да сөз айтпай, ошо прокурор болуп Азимбекти тиги камакка алган прокурорго да сөз айтпай, эч кимге сөз айтпай гана жылмап тигиндей мындай караш керек, комиссия кылыш керек деп туруп албадыбы? А эгерде ачык айтып, ачык айта алган жок да. Дагы коркоктук кылып койду да. Мынчалык кан чыгып кеткенден кийин ал камчыны мойнуна салып туруп, элин чөгөлөп, Аксынын элине барып туруп чөгөлөп туруп кечирим сураш керек эле деле. Ошо келген күнү эртеси эле кечирим сурап турган ошолорду жоопко тартыш керек эле. Демек, бул жерден анда чоң күнөөсү бар да. Күнөөлүү адамдарды жаап, өзү кечирим сурабай, муну туура кылдыңар дегендей маселе болуп калды да. Ошондуктан бул Акаевда да чоң күнөө. Бул жерден өзүнүн коркуктугун көрсөтүп койду. Баатыр адам, бийликке келген бадыша адам эгерде күнөөнү болгонун билчү болсо кечирим сураш керек. Байкадыңарбы, элсин кетип атканда акырын айтпады, кечирип койгула элим деп. Менден көп ката кетип калган экен деп кечирип койду. Эл кечиримдүү.
бир гана сөзү менен бүт элчинин убагында СССРди талкалап, Россияны талкалаган баардыгын көз жумуп койбоду. Бул батырлыгын көрсөттү. Мына ошондой деңгээлге Акаев да жете алган жок. Жанагы ор баскан боюнча эми кичинекей көрүнүштөрдөн ал көрүнбөй калышы мүмкүн, көмүскеде калып. Эми чоң эле көрүнүштөр. Мынакей ошол 2002-жылы эле Акаевка оргасын ошо Бакиев баштаган сыяктуу көрүнүп атат да. Ошол Ак Суу окуясына жана Тайфун программасы, Акаевдин өзүнүн да күнөөсү бар. Ошондон эле таалим тарбия алды Бакиев, өкмөт башы болуп жанында жүрүп. Кийин Бакиев деле ошол Акаевдин башкача айтканда кейпин кийди. 24 март боюнча революция боюнча. Эмнени айта аласыз боюнча? Ошол жанагы Бакиевдин кеткени боюнча революция. Байкадыңбы? Бул адамдын мүнөзү да, өзүнүн ички дүйнөсү ушундай экен да. Мына трагедиянын, биринчи революциянын трагедиясынын башында турган Бакиев болду. Ого атканга жол берди. Бул демек бунун ички дүйнөсү ушундай экен да. Тегерегинде жүргөн адамдардын да ички дүйнөсү ушундай экен да. Анан ошого бийликке келип атса, ал өзгөрүп кеткен жок да. Ага бир кишинин атабы, 80 кишинин атабы бар бирок бийликке кармап калыш үчүн. Ал уялбай бийликке келген, бийлик үчүн мен керек болсо автоматтык колума алып туруп ким чыкчы болсо атам деген өзүнүн сөзү да бар да. Кайсы падыша болуп шайланып келип туруп, кантип кайсы бети менен ушундай сөз айта алат? Мен бийликти сактай калыш үчүн автоматтык колума алам деген. Демек бизде дагы элибизде да чоң жаңылыштык болуп атат да. Шайлай келгенде адам баласы эгерде президент болуп калса башкача болуп калар деген үмүт менен. Болбойт. Адам көчөгүнү кандай болсо, эртең да ошондой болот. Ошон үчүн шайлоого келгенде мен да 3 жолу шайландым да, шайлоочуларга бир сөзүмдү айтчу элем. Эч качан бирөөнү шайлап атканга, бирөө ишеним көрсөтүп атканда эч качан анын сөзүнө ишенбегиле. Анын көчөгүнкү жасаган ишине баа бергиле. Көчөгүнү кандай болсо, көчөгүнү кандай иш жасалса, көчөгүнү кандай колунан келчү болсо, ал ошол эле болот келечекте деп. Бакиев ошондой болчу. Бийликти колуна алды. Ошондой болду дагы 24-ндө 87 адамды биздин балдардын өмүрүн алып койду да. Канча миңдеген кишилер жаран калышты. Ал природа ушундай экен да. И бул дагы Бакиевке эмес, Акаевке эмес, бул элибизге чоң сабак болуш керек. Кээ бирде элдик бийлик болуп аткандан кийин, биз өзүбүздүн ыйгарым укугубузду бирөөгө тапшырып берип аткандан кийин биз ойлонушубуз керек да. Кээ бирде акчага сатылып, бюллетенди акча менен добушубузду берип атабыз. Кээ бирде айткан сөзүнө, бал тилине ишенип, окуй жакшы жигит турбайбы деп. Бир кайрылып, ай көчөгүнү бул жигит эмне эле? Эмне кылды? Эмнени айтты? Ошого баа бере албай, ошого көнө албай атабыз. Анан негизи ошол жана ички дүйнөсү жөнүндө кеп кылып калдыңыз да, мен ички дүйнө жөнүндө айтып кетсем. Ички дүйнөсү сыртка чыкканын өзү да байкабай калат окшойт да. Мынакей Атамбаев. Вор, крыса. Башкача айтканда жаргондор менен көп айтат да. Бүгүнкү күнү ошол жаргон тилди ага сен ошого татыктуусуң деп берип кое турган акыбалда турат. Буга кандай көз караш? Атамбаевдин бүгүнкү акыбалына. Мынакей тез чыкты. Ошондой эле датка эмелердин баарын карайбыз деп азыр чыгып турган мезгил. Мына ошол эле нерсеге кайрылып келдик. Ички дүйнөсү кандай болсо, анын мүнөзү да ошондой болот, жасаган иши да ошондой болот. Эгерде жаргон менен сүйлөшүп атса, демек ошо жаргонду сүйлөгөн адамдар менен средасында жашап калган адам. Мына мен 1 жыл түрмөдө болдум, Бакиевдин да мени командировка түрмөгө туруп, 1 жыл болду да. Ошодо мен байкадым да, каралардын сүйлөгөн жаргондору боюнча. Ошо тилди укканда Атамбаев айтып атканда мен таң калып калдым. Эле ошо адамдар менен, демек ошо адамдар ошонун тегерегинде экен да. Ошолордун тарбиясын алып калган экен да, ошолордун сөзүн мындай лексикага колдонуп калган да. Демек бул жасаганда да ошондой жасашы мүмкүн деген бир ойго кеткен болчу. Мен Атамбаевди илгертен эле билчүмүн. Көп жыл мурун социал-демократиялык партияны уюштуруп атканда эле билчүмүн. Москвада окуп жүргөндө да билчүмүн. Бул башка тиги
адам катары көрүнүшчү да ал кезден. Ал кезде андай жаргондорду деле билчү эмеспиз. Бул лирик. Ошо кезде эле гитара алып туруп ырдап жүргөн, котормочу болуп жазуудагы мындай чымыны бар, ушундай бир адам. Бирок эмнегедир кийин кайсы адамдар менен болуп калганын билбейм, кайсы средада да болуп калганын билбейм, Атамбаевди тааныш кыйын болуп калган. Мына ошо принцип менен бийликке келди. Ошо принцип менен жанына ал менен макул болбогондорду каалаганын түрмөгө, каалаган жумуштан алып, билгенин жасап отурду. Бул өзүмдүкү, бул душман деп Конституцияда мыйзамды дагы ыра көрбөй кылганын кылып атты. Бирок кызык да философиялык түшүнүк. Сен канчалык из калтырсаң, кандай жумуш менен, кандай принциптерди сен элге тегерегиңе көндүрүп койсоң, ошолордун баары тең сага кайра эле келет. Ошо принцип менен бүгүн жоопко тартып атса тегерегиң деген, ТЭЦ маселеси болобу, башка маселесин жоопко тартып атса, алар бизде болсо мамлекет ушундай саясий куугунтук кылып атат деп бакырып атат. А көчөгүн эмне кылып атышты алар? Ошондой эле ата мекенди талкалап атышпадыбы, куугунтук кылып туруп. А бүгүн жок, кол менен кармап койгондо, датка болобу, ТЭЦ болобу, Ош Жалал Абад жолу болобу, кол менен кармап турса, кармап, мына мындай болуп атат, ай, акчаны жеген экенсиңер десе, ой, бул саясий куугунтук деп бакырып өкүрүп атышат. Жазалма иш менен Текебаевди камап коюшту. Бул дагы кайра эле келип менин айткан сөзүмө кайра келип атат. Адам баласынын өзү кандай болсо, ошонун иши да ошондой болот. Көчөгүнү кандай болсо, ошолор бүгүн да болот. Биз көп капа болуп атабыз, ушу Россияга жакшы болду, жакшы президенти болуп атат деп. Биз качан бизге ушундай президент келер деген ой менен, үмүт менен жашап атабыз да. А шайлоо келгенде, ушу өзүбүздүн үмүтүбүздү өзүбүз колубуз менен эле жокко чыгарып атабыз да. Депутаттарды шайлап атканда, президентти да шайлап атканда. Өмүрбек Чиркеевич Текебаев демекчи. Албетте Текебаев жөнүндө кеп кылганда анын конституциясын, же болбосо анын саясатчы катарын кеп кылып атканда, кандай болгон күндө дагы Текебаев Атамбаевди кызматтан алды. Эмнеси менен алды? Конституциясы менен. 6 жылда президент алынып туруш керек деп. Эгерде Текебаевдин конституциясы антип жазылбаса, Атамбаев дагы болмок. Эч кимге ыра көрмөк эмес. Жадаганда мен койдум деп ыра көрбөй аткан адам, анан кантип ал адамдын баарын күтсө болот эле да. Анысы кандай? Ушул Текебаевдин жазган конституциясы боюнча анан эмнегедир бүгүнкү саясатчылар кайра 93-жылы келиш керек дей берет. Ушул жөнүндө бир айтып кетсеңиз өзүңүздүн оюңузду. Текебаевди бекеринен мамлекеттик архитектуранын автору деп бекеринен айтпайт. Бул Текебаев экөөбүз легендарный парламентке депутат болуп калдык. Ошондо эле суурулуп чыккан Өмүрбек. Жаш кезде мугалим болуп депутат болуп келген. Ошо кезде альтернативдүү конституциясын алып чыккан. Мен алып чыккан жокмун, бирөөлөр алып чыккан жок. Бийлик алып чыккан конституция өзүнүн альтернативдүү конституциясын алып чыкты. Ошондо эле аналитикалык акылы бар экенин көрөгөчтү, мамлекетти мындай кандай болуш керекин, түзүлүшү, архитектурасы кандай болуш керекин билгенин, жаш кезинде эле билген адам экен. Мындайча тубаса саясатчы. И бүгүнкү Текебаевдин ушундай абалга жетип калганы бул мамлекетибиздин чоң мындай жоготу. Өзүбүздүн саясатчыларга Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн түптөгөн адамды түрмөгө жатканы болор болбос жок дооматтын негизинде. Бул трагедия. И ушу трагедияга тилекке каршы Текебаев бийликке алып келген Атамбаев ошого жеткирип койду да. Ошо кезде көп саясатчылар революция болгондон кийин ким келечекте бийликке турат, ким президент болуш керек деп туруп талашып бири-бирин мен деп турганда, мен билишиме караганда мен ал жерде болгон жокмун, бирок көбү макул болуп атат. Ошондо Текебаевдин сунушу менен Розо эжекебиз болуп турсун, ага чейин кимге даяр болсоңор ошоңор чыккыла деген сөз менен кыйын кырдаалда чечиле турганга мүмкүнчүлүк болгон кырдаалда ошо жолун тапкан Текебаев болгон да. А эгерде бул жол болбой калганда революция болду, а бирок бийликсиз биз отуруп калмакпыз.
24 мартта болуп аткан революция эмес, көңтөрүлүш болуп калды да. Революция кайсы убакта болот? Эгерде революция болдубу, бийлик кетип калдыбы, ошо кезде иштеп аткан конституцияны жокко чыгарып, декрет алып убактылуу, анан элдин ою менен система куруп туруп, шайлоону өткөртүп, жаңы бийлик тап келген, муну революция деп коет. А эгерде сен ошо конституция болуп турса деле, жок, мен премьер-министрдин убактылуу мен президенттик бийлик менин колумда деп туруп, бийликти колуна алып алган, бул узурпация власти деп коет. Бул революция эмес, бул төңкөрүш. Мына ошо кезде президенттик ыйгарым укугу менин колумда болчумун. Премьер-министр деп указды мен чыгарышым керек болчу Бакиевке. Бирок мен аны премьер-министрге койгон жокмун да. Эч ким аны премьер-министрге койгон жок. А премьер-министр болгондон кийин сен президенттик ыйгарым укугуң да колуңда боло албайт. Ошондо мен чакырып айттым, туура эмес кылып атасыңар. Өкүл палатасына, эгерде конституцияга таянсаңар, өкүл палатасына мен тиги сунуш беришим керек, сенин кандидатураңды. Юридикалык жактан оформить этели. Же болбосо революция кылалы деп туруп, мыйзам чыгарышы палатасы болсо, мыйзам чыгарды, чрезвычайный мыйзам деген. Бул болсо конституцияны жокко чыгарып койду. Андай конституцияны жокко чыгаралы да, сени болсо убактылуу өкмөттүн башчысы кылалы деп сунуш кылды. Болбой коюшту да. Бирок ушундай ката переворот болбосун деп, ошонун жолун тапкан Текебаев болду да. Саясий кризистен алып чыккан ушул киши болду да. Кантип ушул киши бүгүн түрмөдө отуруш керек? Парламентте айтып атат, парламент жөнүндө көп сын пикир айтып атат. Парламентте баары тегиз боло албайт депутаттар. Бирок парламентте лидер жок болсо, саясий опыты бар адам жок болсо, парламент аксак болуп калат. Бирөө түртүп туруш керек, бирөө лидер болуш керек. Ошо лидерликти Текебаев алып келаткан болчу. Бийликке туура эмес жолуна кайшы айта турган күч болуш керек. Ошо күч Текебаев болчу. Ал жок болуп калганда парламент аксап калды. Кайчы пикир айтып, оппозиция боло турган бул бийликке пайдалуу нерсе. Эмне үчүн Ленин өз убагында бүт өзүнүн душмандарынын жанын алып жүрүп, жалаңгана ошолордун айткан сөзүнө каяма каршы өзүнүн пикирин жазып айтты. 98 томдун ошонун 60% бул өзүнүн оппоненттеринин айткан сөзүнө каршы пикирин айткан темада эле жазылган нерселер. Троцкийди камаган жок ал. А Троцкий чоң оппонент болчу. Бухарин, Зиновьевди камаган жок, оппонент болчу. Бирок ошолордун сөзүн угуп отуруп туруп, Ленин аз ката кетирген да. Кайсы гана учурда оппонентиңди жокко чыгарсаң, сени катыган кете баштайт. Мына бүгүн дагы чоң жаңылыштык болуп калды да. Оппонентинин Текебаев турганда, ал болсо жаманчылык ойлоп туруп өз пикирин айткан жок да. Жакшылык болуп кетсин, оңдоп кетсин деп айтып атты да. Мына бул дагы чоң ката Атамбаевден болуп калды. Негизи бийликке чогуу келип, ошо бийлик, ошо команда менен бийликти колуна алып, аны ошо команданы жокко чыгарып койгон Атамбаевдин бул саясатта орду туура эмес болуп калганын көрсөтүп калды да. Орду жоголду да. Орду жоголду. Өзүнүн келечегин жоготтуп койду. Мына ошол Текебаевди жоготкондо Атамбаевдин өзүнүн орду да жоголду. Башкача айтканда келечеги жана сиз айткандай келечеги да жоголду. Эми кандай болот? Бүдөмүк болуп калды. Эгерде Текебаев жанында болгондо, анда кандайдыр бир көз караштар болуп турмак да. Бул мен муну айтып аткан себеби кандай болгон күндө дагы ошол бийлик болобу, же болбосо президент болобу, элдин намысын ойлош керек экен да. Элден чыккан намыста. Мынакей азыр Путинди деле карап көрсөңүз, Жириновскийди камабайт. Эмне десе, орус элинин характери дейт. Анысы кандай, кыргыздын характери. Муну Текебаев. Бул элдин характери турса мен кантип камайм? Элдин характери бул Европага кетчү характер, Европага, мамлекетке кетчү мүнөз болушу мүмкүн да. Анан мен ушундан улам, мынакей чек ара маселеси бүгүн ушул күндөрү Баткенде аябай ар кандай сөздөр кетип атат. Ошондой эле ушул маселе боюнча өзүңүздүн көз карашыңыз? Бул биздин бийликтин эң чоң катасы. Эгемендүүлүк мамлекет декретти алып, эгемендүү мамлекетибиз деп атагандан баштап эң негизги биринчи маселе бул чек ара болуш керек эле. Кантип сен мен эгемендүү мамлекет деп айтагандай датың бар болот, эгерде сен өзүңдүн мамлекетиңдин чек арасы жок болсо.
аныкталбас. Мамлекет деп айта албайбыз да. Толук 100% чек араң аныкталгандан кийин сен эгемендүү мен ушул чек аранын ичинде мамлекетим деп айта аласың да. Демек бүт күчтүн баары тең, бир акылың, бүт күчтүн баары ошонун тегерегинде иштеш керек эле да. Ошого да макул болмок. Ошондо да биз Папан водохранилищеси болобу, жанагы башка водохранилище ошолордун да ордун тапмаппыз. Биздин өзүбүздүн чыга турган газовый центрибиз дагы башка мамлекетке өтүп кетмегенбиз. Жанагындай талаш тартыш жерлерден канча адамдар бүгүн атылып да кетип атат, канча чыр чатакта чыгып атат. Булардын баары тең болмок эмес да. Биз ошого көңүл бурган жокпуз. А эмне үчүн бизге башка мамлекеттер, Өзбекстан менен Тажикстандар ушул маселени чоюп туруп алды? Ошого да ойлонгон жокпуз да. Алар болсо мындай канчалык чоюлган сайын, чечилбеген сайын, алар болсо биздин эли көп болгондуктан жылып келатат да. Чек арабыздан узарган сайын. Узарган сайын да. Алар биздин тажиктер биздин үйлөрдү сатып алып атат. Үй менен коросу да өтүп кетип атат, кийин башка жерин сатып атат. Тажиктер мындайча айтканда жылып келатат да, өзбектер да жылып келатат да. Аларга бул керектүү нерсе да. Совет убагында болгондо, баягы автономный республика болгондо, ошондогу кездеги биздин обкомдун секретарлары чек арага көп катуу көңүл бурган экен. Бир кызык нерселерди айтып атат. Сельсовет Кыргызстандын желеги илинип турат. Эртеси 2 жумадан тигилердин желеги илинип турат. Жок болбойт деп кайра желек тигилеп коет. Ар бир сантиметр үчүн салгылашчуда. Мен бир өз көзүм менен көрүп калдым. Султан Ибраевич Ош облусунда обком секретары болуп турганда бир маселе чыккан экен. Кат жүзүндө кайрылган экен. Биздин жерибизди алып келатат өзбектер деп. Чындыгында келгенде мындай чөлдүү жер экен. Мен ошол жака барып калдым. А жерден алар арыгын жылдырып эле жерди алып келип аткан экен. Султан Ибраевич эмне кылды? Так чек аранын жанына тиги совхоз уюштурбадыбы? Тиги виноградный совхоз. Жиде деген совхоз. Ошол жерге мен баргам, жанагы проектный институтта иштеп жүргөндө, генплан жасаш үчүн. Байкам канчалык кыракыры. Жиде деген совхозду ачты. Молдавиядан, Украинадан бүт специалисттерди алып келди дагы ошол жерде жанагы виноградный совхозду ачтык деп. Кийин келечеги жакшыбы, жаман мен билген жокмун, кандай болуп кетти деп. Бирок ошолорго үй куруп берип туруп токтотуп койду. Керек болсо кичинекей сторождун будкасын коюп койгон. Бул биздин жер болуп калат. Илгери Ормонхан күн алыс дайым көчүп турчу экен. Андан сураган экен, эмне үчүн бир жумадай болуп көчпөйсүз десе, эгерде биздин кыргыздын аттын туягы тийбесе, бул жер биздики деп айта албайбыз деген экен. Көрдүңбү? Бул бар эмнеди айтып атат? Чек ара. Эң номер биринчи маселе. 25 жыл өттү, биз ушул маселени чечип келе албай атабыз. Анан кийин саясат чогуш керек да. Тажикстан кыйын абал болуп турганда, ошондо колубуз биз канчалык жардам бердик? Блокадага Өзбекстан, Тажикстанды алып койгондо. Башка СНГ мамлекети менен бир гана Кыргызстан аркылуу гана мамиле болуп калганда, бүт бойдон продукты питания, товар, бензин, соляркалардын баары тең Кыргызстан территориясына өтүп турганда, кыйын абалда турганда, эмне үчүн ошол кезде биз жанагы талаш маселелерди чечкенге дат бере алган жокпуз? Ошондой чыгып алып, жардам берели, тигдели. Могу жерде бир талаш маселелер бар экен. Бир чечип койбойбуз деп Рахмановго кайрылып койсо макул болмок да. Кыйын абалда турганда, кээ бирде саясатта куу болуш керек. Кээ бирде саясатта саясий обстановкага жараша саясаттан өткөрүшүң керек. Кыргызстандын кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын чечишиң керек. Ошого да барган жокпуз да. Эми менин акыркы суроом, мынакей мен сиздин сүйлөгөнүңүздөрдү угуп эмени көрүп атам да, мынакей жашыңыз 70ке чыгыптыр. 70ке чыкканда сизди сүйлөтпөй негизи иштетиш керек экен. Мен муну айтып атканымдын себеби, сиз дагы өлкө кадр экенсиз. Эгер иштетсе, анан тажрыйбасы бар деп четте калтырбаш керек экен да. Анан бүгүнкү күндө кадр десе эле жаштар дейт. Анан негизи кадр бул баштан болуш керекпи, акыл эстен болуш керекпи, же жаштан болуш керекпи? Кадр эч качан жаштан же болбосо жанагындай тажрыйбасы бар адамдардан болбош керек. Кадр маселеси бул өтө мындай кылдаттык менен чече турган маселе да. Мына биз жаңы бир саясат алып, жаштарды бийлик алып келели деген саясат. Бул чоң жаңылыштык. Жаштарды бийликке алып келиш керек. Жолу менен
тарбиялап, аларга мүмкүнчүлүк берип, ылдый жактан өскөнгө мүмкүнчүлүк берип, ошо жолдун баарын өткөргөнгө шарт түзүп беришибиз керек. Ошол эле кезде тажрыйбасы бар адамдар, ошо жаштардын жанында болуш керек. Бийликке келдиңби сен? Мисалы, президент алалы бийликке келдиң. Сен 1, 2, 3 тармак боюнча жакшы тажрыйбаң бар, иштеген адамсың. Бошка тармактардан тажрыйбаң жок да. Ошондуктан тегерегинде кеңешчилер тажрыйбасы бар адамдарды кеңешчиге алышың керек. Жаштарды эмес, жаштар командада болуш керек. А жанагы кеңешчи бул тажрыйбасы бар адамдар болуш керек. Мына байкап көргүлөчү, Европанын мамлекеттерин карап көрөлү, телевизордон көргөндө кандай улгайып калган адамдар жүрүшөт. Президенттердин, премьердин жанында тажрыйбасы бар адамдар. Кытайды алалы. Кимдер кандай өстүрүп тажрыйбасы бар. Кылым бою тарыхты карап көрөлү. Ким советниктер болгон падышалардын, императордун жанында тажрыйбасы бар адамдар. А биздин премьер-министр Сапар Исаков болду. Жаш бала, премьер-министрге жетти. А тегерегинде ким кеңешчи болду? 28, 32, 31 жаштагы Оксфорд, Кембриджди бүткөн, чет элден бүткөн балдар алар болсо кеңешчи болду. Кайсы жактагы кеңешчи? Оксфорд, Кембриджде Кыргызстандын биздин турмушубузду билген адамдарбы? Биздин өзүбүздүн спецификасын билген адамдар жок да. Мына ошондуктан биз болсо тажрыйбасы жетип, мына эми элге берели, өзүнүн опытын таратып берели деген адамдар сыртка калып калды дагы, тегерегинде жаштар келсин деп атат. Да келиш керек, бирок жаштардагы тажрыйбаны чогултуп алыш керек да. Мына мисалы мен Госстройдун төрагасына жетиш үчүн Совет убагынан башталганда кичинекей проектировщик, мугалим болуп, политехте старший преподаватель болуп, аспирантура өтүп, анан кийин эмеге чейин деканатка жетип, анан кайра архитектурага келип, начальник отдела, начальник управления, бүт болгон ступенькалардын баарын өтүп жеттим да. А буга мен каалагандан эмес, бул болсо партийный кадровый системадан байкап калды да, бул келе атат деп аны өстүрүп келишкен. Мага жол ачып берген, мындан бирдеме чыгат экен деп. Мына ушундай тарбия менен биз жаштарды өстүрүп чыгыш керек. А бүгүнкү күнү эле көчөдө жүргөн бала эптеп септеп кандай жол менен депутат болуп калды, а эртеси министр болуп калып атат. Губернатор бүгүнкү көчөңкү жаш бала бүгүн губернатор болуп атат. Тажрыйба деген түшүнүгү жок. Эң көрдөн аким болуп, андан кийин губернатор болсочу. Айыл өкмөт жок. Эң көрдөн айыл өкмөтүн. Мына ушундай саясат менен кантип келечегибиз болду. Бул кадр маселеси эч качан мындай бир тармакта болбош керек. Жаштар гана келсин, тажрыйбасы бар адамдар бар тең мындай чогуу келиш керек. Ошо чогуу саясатты өткөрө турган ким болот? Бул башында турган президент, өкмөттүн башчысы болуш керек. Анан бирин көрүп көрөт да. Тарбия деген ошондой да. Тарбия деген ошондой да. Опыттык жаш келген бала, мен деле жаш болчумун, сен деле жаш болчусуң. Келгенде отурдуң, иштедиң. Дипломуң бар, общий билимиң бар. Бар эле чуркап барчубуз да, жанагы аксакалдар, муну кандай чечсе болот деп ал айтып берчү. Бирөөнө чуркап барчусуң, баарыбыз эле ошондой жолду өтпөдүкпү? Ошолорду угуп деп. Бекеринен илгери мугалим деген сөз кандай мен мугалим, менин тиги мастерим деп келген сөздөр бекеринен чыккан жок да. Ошонун жанында жүрүп, анан кийин өсүп кеткен кишилер кыйын болгонда. Биздин өлкө светский өлкөбү? Ошонун айланасында жүрүш керекпи саясат? Биз светский мамлекет деп өзүбүздү Конституциядан бекиткенден кийин светский мамлекет болушубуз керек. А светский мамлекетте саясатта ошондой болуш керек. Дин өзүнчө болуш керек. А биздин динибиз бүгүн ак үйдүн ичине кирип кетти. Ак үйдүн ичинде намазкана болуп калды. Бул кээбирде айтабыз, бул кичинекей атрибутика деп, буга эми көңүл урасын деп аткан деген сөз болуп калышы мүмкүн. Бул чоң саясат. Ак үйдө, светский мамлекетте ичинде кантип ушундай комната болушу керек. Да сен ишенесиң, динге ишенесиң, баргынын жума күнү баргынын өзүңдүн жанагы диниңе жараша, түшүнүңө жараша окут кылган. Бирок сен мамлекетте жүргөндөн, светский мамлекетте болчу, ошонун мамлекеттин деңгээлинде иштеп аткандан кийин сен ошонун гана саясатынын тегерегинде жашашың керек да. А биз болсо аралашып кеттик. Тилекке каршы бүгүн
дин бара байкалбай бийликке да кийликше баштады. Өз учурунда Гостройдо мен иштеп атканда микрорайонго мечит курабыз деп чыгышты. Мен айттым, мен мечитти курганга жер таап берейин. Бирок аякта болсо 100 миңден 200 миң деген адамдар жашап атат. Алар спальный. Анан таң атпай жанагы бизден мечиттен 5-те анан 7-де мындай чыгат го. Азан айтканда бул аякта орустар жашайт, башка улуттагы адамдар жашайт. Анан көрүп башка жерди берели дегенде алар айтышты да. Анда биз митингге чыгабыз. Сени жумуштан алабыз дегенге чейин баштады. 10 миң деген киши митингге чыксын, Кадырбек жумуштан кетсин деген саясат өткөргөндө. Ошонун башында ушунткинин, тигинткинин деп Үсөн Сыдыков бар деп сөзгө кечти да. Кандай деңгээлде Үсөн Сыдыков буга аралашканын билбейм. Бирок алар ошол кишинин атын айта баштады да. Сен ошол кишини укпайсыңбы? Ошол киши бизге уруксат берип атпайды деп айтып келишти да. Бул деген коркунучтуу нерсе. Булар уже мамлекетке биздин каалаган жерибизди бербесең, биз болсо чечим кабыл алып коебуз. Кокодон алып коебуз деген нерсе да. Бул коркунучтуу нерсе. Рахмат. Мынакей сиз менен биз сүйлөштүк. Биздин көрсөтүүбүз элге кеп салдык, кеп куруп бердик. Көрсөтүүбүздүн аты кеп келгенде болду. Келе жаткан Нооруз майрамыңыз менен дайыма жакшылыктар болсун. Ушундай ой пикириңизди айтып турсаңыз, бул жакшы нерсе экен. Рахмат сизге. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биз өзүбүздүн көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Ал эми бүгүн көрсөтүүнү алып барган мен Куттумедин Базаркулов болдум. Саламатта калыңыздар.